Байдылда Сарногоев 1932 жылы Таластын Кара-Ой деген айылында жарыкка келген. Бирок акындын өмүрлүк жубайы Зина Сарногоеванын эскерүүсүндө чыныгы туулган жылы 1928 экен. Ата-энесинен эрте ажырап калган бала убагында күбөлүк алып берген киши жок, кийин паспортуна болжол менен эле 1932 деп жазылып калыптыр. Ал Тургай акын өзү 50 жаш тенорунда бул жөнүндө мынтип жазган. 1951 жылдан тартып Байдылда Сарногоев Кыргызстан жазуучулар союзуна мүчө болгон. Акындын алгачкы ырлар жыйнагы 1952 жылы Шуңкар деген ат менен жарык көрөт. Ага кирген ырлары автордун өзгөчө талантын ачып көрсөтүп, көпчүлүккө дароо таанымал кылат. 1956 жылы Москва шаарында Максим Горький атындагы Адабият институтун бүтүрүп келгенден кийин Ала тоо журналынын редакциясында бөлүм башчы, 1959 жылдан баштап Кыргызстан жазуучулары союзунун башкармалыгында адабий кеңешчи болуп иштеген. Байдылда Сарногоевдун көптөгөн чыгармалары орус тилине которулуп чыккан. Ал эми 1986 жылы Ашуудан берген отчетум аттуу ырлар жыйнагы үчүн Кыргызстан жазуучулар союзунун Алык Осмонов атындагы адабий сыйлыгына ээ болгон. 1991 жылы Байдылда Сарногоевго Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилип, ал эми 1996 жылы Казакстан Республикасынын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылып, казак-кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы жогору бааланган. Байдылда Сарногоев 2004-жылдын 19-ноябрында узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Байдылда Сарногоевдун көп ырлары обонго салынып, эл ичинде кең ырдалып жүрөт. Алардын катарында Жылкычы бозой, Ак чыны, Кызыл гүл, От койгун, Махабаттын милтесине жана башка ырлары бар. Азыркы учурда Байдылда Сарногоев атындагы эл аралык адабий сыйлык уюшулган. Ал таланттуу акындарга 2 жылда бир жолу ыйгарылып турат. 2015-жылы бул сыйлыкка алтайлык акын Боронтай Бейдюров, экинчиси кыргызстандык акын Сагын Акматбекова татыган. Жеңүүчүлөргө лауреаттык күбөлүк, акындын элеси түшүрүлгөн алтын медаль жана акчалай сыйлык берилет. Байдылда Сарногоевдун сатиралары, ырлары азыркы мезгилде деле өзүнүн идеялык, тематикалык мазмунун жоготкон жок. Элдин арасында обондуу ырлары, сатиралары дагы деле жашап келет. Байдылда Сарногоев ыр үчүн туулуп, ыр үчүн жашаган нукура туубасы таланттардын бири.